Кыргыз рухунун туу чокусу болгон Манас, Семетей Сейте күчүлтегин эң мыкты айткандардын бири Жаңыбай Кожеков болгон. Жумгал өрөөнүндө туулуп, Кетмен төбөдө чоңойгон талант ээси Манастан Көкөтөйдүн ашын, чоң казат бөлүктөрүн жана Семетей Сейтек эпостарын эвине келтирип, куюлуштура айткандыктан уккан адамдардын чери жазылып, руханий кубат алышчу. Зор таланттын айткан Семетейин өз оозунан 1936 жылы Кыргыз элинин элдик оозеки чыгармаларын жыйнаган белгилүү фольклорчу жана педагог Каюм Мифтаков угуп жазып алган. Андан көп өтпөй 2 жылдан кийин Кыргыздын белгилүү акыны Жоомарт Бөкөнбаев да Кетмен төбөгө барып, Жаңыбай Манасчыдан Семетейдин үзүндүсүн жазып алган. Анын жалпы көлөмү 19445 сабыр болгон. Жалаң эле Семетей 3 томдук. Анан мунун эң негизгиси тарынчы арманым деген башына келтирген да. Каюм Мифтаковго абдан баа берем да. Жанагынча кыргыздар, жанагынча акын жазуучулар, жанагында изилдөөчүлөр, фольклор изилдөөчүлөр чогулуп алып жүргөн жерде бирөө айта албай жүргөндө муну колунан жеңинен тартып алып үйүнө алып барып алып жашка чейин анан ошол жерде жазган да. Үйүнөн кайра чакырта берет. Көп балалуу экен. Өзүнүн оозунан жазып алган. Жаңыбай Кожек уулуна манасчылык өнөр 7 атасынан берилген. Өз атасы Кожекте Манасты эң мыкты айтчу. Дүйнөдөн көз өтүп бара жатып да уулунан келечекте манасчы болушун өтүнгөн. Бабаларынын керези, аяндуу түшү жана туаса таланты Жаңыбай Кожек уулун манасчы болууга түрткөн. Бара-бара манасчылыгы, жамакчылыгы, жарчылыгы жана төкмөлүгү белгилүү болуп эл оозуна алынган. Эртөштүк, эртабылды, баатырдык эпостарды жана Акмөр элдик поэмасында мыкты билчү. Акмөрдөн 4 бала кийин немете туулат ошо. Ошону атам жазганда, анан могу жерде дагы бир эме чыгарманы кыргыз казактар талашып калат. Бул казактар Нурпери деген Эрболотту талашып калат. Нурпери кыргыздын эле төл чыгармасы деп мен Памирге барганда укканмын. Казактардыкы тиешеси жок, ошо атам ушуну жактап чыгат. Ар бир манасчынын өзүнө тиешелүү өзгөчөлүгү жана баалуулугу бар. Ташкындаган талант ээси Жаңыбай Кожеков өзүнүн чыгармачылыгын өргө тартып, келечек үчүн кам көргөн терең ойлуу, камкор инсан болгондугу менен тарыхта калган. Саякбай атабыздан, Сейдене апабыздан кем калбаган кайталангыс талант болгондугун айтат анын чыгармачылыгын изилдеген окумуштуу Толкун Айталиева. Бул кезге чейин дагы Жаңыбайдын варианты боюнча аз болсо дагы изилдөөлөр жүргүзүлдү. Мындан ары дагы мындай жакшы деңгээлде изилдөөлөр жүргүзүлөт деп ойлойм. Булар деген 100 басматтагы көлөмүндө ырды аткарып аткан адамдар жөнөкөй адамдар эмес. Ошондуктан биз бул адамдарды баалашыбыз керек да. Улуу манасчынын талантын өзгөчө баалагандардын бири Кыргыз Республикасынын эл акыны Карбалас Бакиров. Ал элибиздин сыймыгы болгон Жаңыбай Кожеков касиеттүү адам болгону туурасында өзүнүн атасынан уккандыгын айтат. Мейкиндиги жаңыдан ачылып жаткан манасчынын басып өткөн жолу, чыгармачылыгы мындан арыда изилдене берсе деген тилекте. Бул китеп чыгар элек деле мага айтып жүрүшкөн, ушул китептерди чыгарыш керек, ушундай кылалы деп. Анан эми Кудай буйруса дагы Илимдер академиясына кайрылып, Семетейден, Манастан башка дагы чыгармалары жарык көрөт деген ойдомун. Талантыңды сыйладым, жабыла салам айт деди, Жаңыбай калып курбалым. Мына ошол жерден эле билип койсо болот. Жаңыбайдын ушунчалык алардын арасында барк бар экени, ушунчалык немеси бар экени, тиги өнөрү күчтүү экени, Жаңыбайдын жакшы келечекте жаңы чыгармачылыгы изилденет деп ишенсек болот. Семетей эпосунун жалпы сюжеттик нугун өзгөртпөй сактаган Жаңыбай Кожеков окуя түзүү жагында жана композициясында согуштук сценаларга басым жасабай көбүрөөк элдин жай турмушу, жашоодогу оор кыйынчылыктар сыяктуу турмуштук көрүнүштөргө өзгөчө көңүл бурган. Мындай кайталангыс талант бааланбай калбашы керек. Аны келечек муундардын эсине салып даңазалап туруу ар бирибиздин милдетибиз дейт Жаңыбай манасчынын урпактары. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.